Нарын облусу, Актала району, Тоголок Молдо айыл өкмөтү. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын жыл жыйынтыгынын негизинде Актала району боюнча эң мыкты айыл өкмөтү. Тоголок Молдо айыл аймагы 5 айылдан турат. Караой айылы, Кадыралы айылы, Аккыя айылы, Актал айылдары. Айыл аймактын борбору Жаңыталап айылы. Тоголок Молдо айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы Абдылдаев Алмаз Орозбекович жетекчилик кылган аппаратта жалпы 24 муниципалдык кызматкер, 4 айыл башчы жана ар бир айылда маданият кызматкерлери иштешет. Аймакташтыруудан кийин жаңы түзүлгөн айыл өкмөтү кыска мөөнөттүн ичинде алгылыктуу иштерди ийгиликтүү аймак муниципалдык ишканасы жана айылдык кеңештин депутаттары менен биргеликте аткарышты. Атап өтсөк, трансформация, кызыл сызык, үлүш жерлерди тактоо боюнча иштер аткарылууда. Жумуштардын ыкчам аткарылышын камсыз кылуу максатында дрон, рация менен камсыз болушту. Айылдагы инфраструктураны жакшыртуу максатында көчөлөргө электр столбалары орнотулуп, айыл өкмөтүнө алынган оор жүк ташуучу хова жана погрузчик иштеп, көчөлөрдө шагылдар төгүлүп, арыктарга суу өтүүчү түтүктөр алынып коюлуп, жаңы көчөлөр ачылып, жарыктар орнотулуп жатат. Айыл чарба багытын колдоо максатында лотоктор оңдолуп, суу сактагычтар оңдоп түзөөдөн өттү. Дан эгиндерин жыйноодо Өзгөн районунан комбайн алынып келинип, калкка кызмат көрсөтүлдү. Дан эгиндерин жыйноо муктаждыгын чечүү үчүн нова комбайн жана прицеп тележка алынып келинди. Жайыттагы малдарды коруу максатында ички жайлоолорго тосоттор орнотулуп, жайыттарга уруктар себилди. Калкты таза суу менен камсыз кылуу жагы дагы колго алынып, маал-маалы менен оңдоп түзөө иштери аткарылып жатат. Эки миң жыйырма төртүнчү жылга карата документтери даярдалып өткөрүлгөн долбоорлор, сөзсүз аткарыла турчу жумуштар. Дем берүүчү грант менен каржылануучу долбоорлор. Актал айылына кичи футбол аянтчасын куруу, жалпы суммасы 3 миллион 486 миң сом. Караой айылында эски имарат реконструкцияланып, спорт клуб салынат. Жалпы суммасы 9 миллион 366 миң 608 сом. Дем берүүчү гранттын кошумча каржылоосунда турган долбоор. Караой айылына кичи футбол аянтчасын куруу, жалпы суммасы 3 миллион 486 миң сом. Фонддор менен каржылануучу долбоорлор. Нарын Теңиртоо өнүктүрүү фонду. Жаңыталап айылынын клубу толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Жалпы суммасы 4 миллион 798 миң сом. Актала өнүктүрүү фонду. Кадыралы айылындагы БДР суу сактагычы, жалпы суммасы 9 миллион 708 миң сомго тазалоо иштери жүргүзүлөт. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.